Канжар Кадыралиевке үйөн, кафесин тарттырып, коркутууга кабылган үй бүлө. Бүгүн жогорудагы окуяга улай эле журналисттерге Мирлан Жолдошевдун үй бүлөсү маалымат жыйын уюштуруп, президентке кайрылуу жолдоду. Жабырлануучулардын айтымында 3 жыл мурун Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиев кафесин жана үйүн тартып алган. 3 жылдан бери Бишкек шаарындагы Октябрь райондук соту бир чечим чыгара элек. Мирлан Жолдошевден алгач Канжар Кадыралиев кафесин ижарага алып, кафени жакындарына өткөрүп койгон. Ошондон кийин сот иштери уланып, 7 балалуу үй бүлө 3 жылдан бери кыйналып жашап жаткандыгын билдирди. Эске сала кетсек, башкы прокуратура 2014-жылы Канжар Кадыралиевке карата бейбаштык, өзүн билемдик жана зомбулук көрсөтүү менен талап кылуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, ээлеген кызматынан бошоткон. Жогорку сот 2016-жылдын 27-январында айыпталуучу Канжар Кадыралиевди үй камагында кармоо боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Жогорудагы окуялар тууралуу маалымат алууга байланышка чыкканда Канжар Кадыралиевдин телефону өчүк болду. Алиманын бир тууганы Ыргал Кадыралиева бул боюнча эч нерсе билбестигин айтты. Сооронбай Жээнбеков дагы бизди мындай ушул материал, ушул эмени көрсө бир ойлонобу деген ойда. Адилеттүү бир чечим чыгышын күтөм да. Мен ушул убакка чейинчи ашканам кайтарып берсе, мен да бир жакшы жашоо болобу деп атам да. Ашканада карызга баткан, налогтон, суудан, светтен, Канжар иштеткенден баштап карызга батканбыз. Светти жандыра албайбыз. Саат 6-дан кийин жабылат. Ушундай 2000-3000 соода менен эле отурабыз азыр. Аты жөнүм Сатыбалдиева Замира, ушул жерде 7 баланын энесимин. Энелик бир сезим менен чыгып атам да, кайрылып атам элдергечи. Балдар менен кыйналганым үчүн. Канжар Кадыралиевке кафемди. Кайсы жерде аталыштан? Мына бул Навай көчөсүндө 2-поликлиниканын астында мында кыйгачынан турган Улан деген кафе бар. Ары бери өткөндө көрөсүң. Ошол кафени арендаға берем. Аренданын эсебинен мага Турбазадан 6 соток участок берет. Мен ал жерге үй салам. Времянка. Жок, бул Турбазанын ичине. Бул жерде Турбаза барбы? Могу Юго-Востокто Турбаза. Анын ичине мен 3 комнаталуу үй салам. 3 айдын ичинде эле болуп аткан окуяда. 3 айдын ичинде бул документти бул кишиникин окшотуп туруп, өздөрүн оформить этет дагы 3 айдан кийин мени үйдөн да жок, кафеден да жок кууп чыгат. Анан мен чыгып алып арызданам. Милицияга жазбай эле Канжар, Канжар, кой, берип кой менин кафеми. Үйдү макул, башы көзүмө сатып ала бер. Кафени берип кой десем, ошол күнү бир эки адамды, мен карыз болгон адамды чогултуп келет дагы арыз жаздырып мени алып келип камап коет. Милицияга. 2 күн тергөөчүнүн кабинетинде отурам. 3-чү күнү прокуратурага санкцияга алып кирип кетип атканда бир милиционер атын айтканы болбой атам. Бир милиционер мени урдап чыгат дагы ал жерден Канжарга туш келип калыпсың деп. Алып барып самолетко салып Москвага учуруп жүрөт. Москвада жашырып жүрөм, бала чакамды, келинчегимди Москвага калтырып алам. Кафеми да үйүмү да тарттырып коюп. Аякта жүргөндө анан бунун үстүнөн арыз түшөт да. Бул кишилер арызданып чыгышат. Анан мен келип туруп арыз жазам. Арыз жазганда мага кафемди кайтарып берет, кызыл китебимди да колума беришет. Бирок кызыл китебим тигилердин атында болот. Аялдын атында болот. 3 адамга которуп, 3 эле айдын ичинде. Биринчи жанагы телохранительный которот, азыр эмеде отурат, түрмөдө отурат, ошо сотко келип атат. Экинчи бир Уларбек дегенине каттатат, МРУда иштеген. Үчүнчү аялына каттатып алат да, анан мени кууп чыгат да бул. Ашканамдын ичиндеги бүт нерсе, холодильник, бүт нерсени тонуп алып чыгып кеткен. Бул жомок да, бул айтканы. Бул Канжар Кадыралиев муну өзү кылган да, өзү кылат. Өзүнүн буйругу менен ушундай жасатат да бул. А сыртта чырайлуу болуп тура берет. Ошентип мына 3 жылдан бери генеральный прокуратурадан бияка койду тергөөчүнү. Тергөөчү келип туруп айтып берди, мен тергөөчү үйүмдү алдырдым, кафемди алдырдым. Тергөөчүгө $20,000 берип туруп бул жана үйдү жок кылып дело түздүрүп коет да. Сотто азыр үй жөнүндө эч нерсе жок. А кафени бул мага сатып берген. Бунда мен сатып алгам деп пикир атат. А мен сатып алсам жинди эмесмин да, бул алып менен алышкыдай мен деле ойлоном келечегимде. Буну менен жөндөн жөн бирөө арыз жаза албайт бунун үстүнөн. Арыз азыр мисалы үчүн урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович ушул Канжар Кадыралиевдин ишин көзөмөлгө алып, баш коргоо чарасын өзгөртүп туруп, олтургузуп камакка киргизип туруп анан тергөөдү баштаса, арыздан албаган канча адамдар бар. Балдары өлүп калган адамдар бар. Мына бечаралар ыйлап келип атат, арыздан алыша албай атат. Арызданыштан коркуп атат. А мен коркпай калдым же.
Şu bir suranarım, şu күч organlarından, şu Sooronбай Шариповичтен суранарым, şu baş korgоо çarasını özgörtürüp turup bir tergөө жүргүзүп берсеңер, эгер мунуку туура эмес болсо, мен туура эмес сүйлөп аткан болсом, мени апарып камагыла, мен жоопко тартылууга даярмын. Şu kara piyar kıldın, Kancar Kadıraylı'nın üstünden kara japtın dese, men жооп берем. Sooronбай Шарипович meni kamatın, meni kamagılanda. Туура эмес сүйлөп аткан болсом. Ушул нерселерден дагы сотторго мен түшүнбөйм да. Сот 50 000 долларды, 30 000 долларды көргөндө любой сот көзүнүн чанагы чыгып кетип атат да. Көзү чанагынан чыгып кетип атат. 5 судья алмашты. Мен билем кимиси канча сом алып, канча доллар алып, ишти аркасына түртүп, беркинесине түртүп. Законго бул баш ийбей атат, законду бул урматтап сыйлабайт да бул. Бул закондон коркпойт, эч кимден коркпойт. Баш коргоо чарасын Милициялар, прокуратуралар бардыгы коркот мындан. 50 000 доллар берип бирөө сотко. Бир чорныйлардын чоңу. 50 000 доллар берип туруп буну үй камагына чартырып койду. Мени Бишкектеги bir чорныйдын балдары менен колумду кайрытып апарып сотко апарып сүйлөттү. Аркама тепкилеп отуруп. Оны bir эмеде жүрөт. Менин сөзүм жалган болсо, bir видеодо жүрөт. Мен кече интернеттен көрүп калдым. Аркамда отурат bir сакалча. Тепкилеп отуруп, Канжар Кадыралиевди кечиртиртип сүйлөттү. Сүйлөбөшкө аргам жок болду, сыртта менин балдарымды кармап турду. Чорный балдары. Мен аларга атырылып чыгып алып, эч ким коргой албай атат мени. Генеральный прокуратурадан мага коопсуздук үчүн 2 охрана койду берген. Генеральный прокуратурадан ошол жактан приказ берди Ошко. Жолдош Мирландын коопсуздугу үчүн барып карагыла деп. 2 бала кирип келди, карасам Канжардын балдары. Азыр Мирлан Эмне кылышты билбейм. Бул кечеги Сооронбай Шариповичтин сүйлөгөн сөзүнөн кийин бизге дух пайда болду да. Ушу бир чындыкты берет окшойт деп чыгып аткан жерибиз. 2010 жылы бул кафени биз сатып алабыз деп, анан бул хозяйни 100 000 долларга сатам. Болбосо арендага иштетип жүргөнбүз да, бир 2-3 ай арендага иштеттик. Болбосо аны чыккыла мен башка бирөөгө. Баштан мына баланы карап сүйлөңүз да. Баштан баштайлы. Мына баланы карасаңыз. 2010 жылы сатып алганбыз да бул кафени. Башта бир 3 ай арендага иштеткенбиз. Кийин анан сатам деп келип калды хозяйни. Болбосо чыккыла мен даяр клиентим бар дегенден биз бул домдо мен өзүмдүн атамдан калган 3 комната үй болгон. Аны да сатканмын. 30 000 долларга сатканбыз. И участогубуз болгон, Алабукада 8 сотик участогубуз болгон. Аны да сатып келгенбиз. Баарын чогултуп сатып, анан банктан 22 000 доллар алганбыз. Ошо менен толуктап хозяинга бергенбиз да. Хозяинден да азырда анча-мынча карызыбыз бар. Ушу кафе боюнча карызыбыз бар. Кийин анан карыз болуп, кафе аренда төлөп эми ашкананын кредит алганыбызды төлөп келе айтып, анан кийин мост түшүп кетпедиби мына жерге. Мост түшөт деп эме болуп атканын арендага берейли дедик да. Арендага берейли, бир пулдуу адам иштетсе, бир оборотто да акчабыз калбады деп. Анан бул өзүнүн жердешин алып келет да, Алабукадан Мирлан деген да, өзүм мен жолдошум өзүнүн жердешин алып келет. Мага жардам кылчы деп. Жардам кылам деп бул Канжарды алып келет да. Мен ушу досум, үкем, жакын үкем ушул сага жардам берип, пулдуу адам, ошто авторитеттүү адам деп, прокурор өзү деп алып келет. Анан биз ага арендага беребиз. Бул 3 жылдыкын период бере турган болгон да бизге. Анан кийин 3 жылдыкын период бербейли 10 500 доллар берет, бир степ вагон берет. Ушу менен кредитиңиздер жаап алыңыздар деп. Бирок менин бир ишеничтүү адамыма милиция, бул да сиз да тааныйсыз, мен да тааныйм Мирлан эке. Ушу милиция адамга купли продажа кылып берип туруңуз, мен сизге чоң суммада акча берип атам десе, биз ишенгенбиз. Эми прокуратурада иштеп атса, корочкаларын көрсөтүп атса, анан кийин болуп түрдө ал милиция адамга өткөзүп беребиз да. Мейли анда ушуда тура берсин 3 жыл бою. Анан биз арендаң бүткөндөн кийин кайра бизге өткөзүп бересиң деп. Устный договор болгондо күйөөм өкөз. Ада биз аял кишилер аралашпаганбыз. Устный договор чоң кишилер болгон аерде. Анан 3 ай өткөндөн кийин эле Канжар бизди жоголгула деди да. Уже баягы милиция адамдан да бир Сашка деген чорныйын өткөрүп, ал чорный Сашкасынан өзүнүн аялын өткөрүп алган да. Төрөбаева Жанара деп өзүнүн аялын өткөрүп алган. Ашкананычы. Эми азыркы учурда эчтекеси жок калдык да. 3 жылдан бери соттошобуз, Октябрьскийде сот болуп атат, Бишкекке жазып соттошобуз, эч жыйынтык жок да.
мына келгиле ана келгиле 2 айга токтотулду. Биз токтотулган сайын биз кыйналып атабыз да мынтип. Азыр мына үй чайыртыбыз жок, ашкананын ичинде жашап атканбыз да. Свет жок ашканада. Шам менен азыр кайсы адам шам менен свеча менен жашайт ушу балдары менен, кичинекей балдар. Балдарым канча жолу справкаларым да бар. Канча жолу больницага жатып чыкты балдарымчы.